ошо оппоненттердин дагы бир эмеси мындай болуп атат да. Коомчулук жалпы колдоп атса аны жөнөкөй билимсиз элдер деп айтып атышат. Жана билимдүү элдер Конституциялык кеңешмеге чогулса аларды күн карама, анан акшакалдар деп бөлүп атышат, мындай калыс пикирлерин айткандардычы. Ушинткендери туурабы? Негизи чынында эле андай эмес да, туурабы? Эми Садыр Жапаровду колдогон аксакалдар жөнүндө жаман сөз айтса, оппоненттери алардын алсыздыгы. Ал эми карапайым элди кемсинтүү менен сүйлөсө, мына ошол бир топ саясатчылар, мен айтып коеюн, карапайым эл президенттик кызматтын маселесин чечет. Ошон үчүн Садыр Жапаров туура жолдо баратат. Садыр Жапаров, мейли саясатчылар сени колдобосун, мейли сени убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү колдобосун, мейли сени кайсы бир трибалисттик маанайдагы саясатчылар колдобосун, аларга эч качан таянбагын дагы, ишенбегин дагы. Бирок Садыр Жапаров, азыр туура жолдо баратасың. Карапайым эл сени колдодубу? Ошол элдин мүдөөсүн аткарам деп атасыңбы? Анда алга. Ушул маанайыңан жазба, мына ушундай койгон максатыңан жазба, ел үчүн, мамлекет үчүн ак тилимден иштеп берем деп атасыңбы? Андай иште. Карапайым элдин үмүтүн, ишеничин кайрып бер. Садыр Жапаров, мен ушундай кайрылуу жасап кетет элем сага. Бергин карапайым элдин ишеничин, үмүтүн. Мен ойлойм, сен актай аласың деп.